Баки kimliklerini yeri kılıp marmara kurbanlarından değil. Bugün ötesinden daha bir maşaymış. Ошондо Березовский менен чогуу жүргөндүгүн атап атат. Кандай маалыматтарды алып атабыз, анын арасында кызык болгону Маевский боюнча кандай маалыматтар топтолду сиздерде? Маевский ал жана компаниянын жетекчиси болуп атпайбы? А иликтеп чыксак, ошол компания мурун Березовскийдин компаниясынын группасына кирген экен да. Анан ошол учурда көбү билет 2008-2009 Березовский келип кеткен. Ал жерди сатып алмак, Березовскийдин бияктагы жакын өкүлү бул Максим Бакиев болчу. А биз ары иликтедик. Ошол Березовскийди Максим Бакиев менен тааныштырган бул Маевский болуп чыкты да. Эми айланып келип ушул законго Текебаев ишенбей 3 аферистке ишенди. Березовский эмне болду? Россияны талкалап, качып Лондондо жүрүп, аягы банкрот болуп, кыргызча айтканда ычкырына муну өлдү. Миллиард доллары бар Березовский $1 жипке муну өлдү. Эми ошонун астында иштеген Маевскийдин көрсөтмөсүнө кыргыз бийлиги ишинип алганы кыргыз элине ишенбей. Жок дегенде бир кыргыз адам таппайбы күбө. Бир кыргыз көрүп калдыбы? Анан ошол эл аралык деңгээлдеги шулуу, жалганчы, орусча айтканда аферист адамдар көрсөтмөсүнө ишенип, өз өлкөсүнөн куулуп чыккан, өз партиясынан куулуп чыккан, абийирсиз адамга ишенип, анан абийирдүү адамды түрмөгө отургузган, бул элдин жанына батат. Мындан 3 жыл мурун кылмыш кодексинен коррупцияга срок давности деп коет. Кылмыш мөөнөтүн таптакыр алып салалы деген бул Текебаев болду. Ошол коррупцияга каршы күрөшүп жүргөн Текебаевди бүгүн Кыргызстандын номер 1 коррупционер болуп атабыз. Эч кандай чындыкка сыйбайт.